Урматтуу Кыргыз элим, урматтуу Баткен элим, сиздерден кечирим сурайм. 29-апрель күнү Баткенде болгон окуя жөнүндө мен туура эмес маалымат берип алганым үчүн сиздерден кечирим сурайм. Өзүм Жалал-Абад болом. Жалал-Абадтан болом. Туура эмес Баткенди жамандап, Баткенди көргүм келбейт, Баткенди көрсөм кускум келет деп жазган сөздөрүм үчүн мен сиздерден кечирим сурайм. Мен ал сөздү Баткенге эмес, мен ал сөздү тажик элине айтайын деген оюм бар болчу. Мен аны бул жака айттай деген ниетим жок болгон. Мен сиздерден кечирим сурайм. Орозонун улуу күнүндө жаңылбаган жаак болбойт, бүтүлбөгөн тияк болбойт. Орозонун улуу күнүндө мени кечирип коюңуздар. Өзүм Жалал-Абад болом. Өзүм Жалал-Абадтан болом. Мени билип билбей кылган күнөөлөрүмдү Кудайым өзүңөр кечириңиздер. Баткен элим, мени кечирип коюңуздар. Силерди көргүм келбейт деп айтып жазып алган, сүйлөгөн сөздөрүм үчүн сиздерден кечирим сурайм. Урматтуу Баткен эли. Урматтуу достор, алдыңыздарда Назгүл деген кызыбыз турат. Өзүңүздөргө акыркы күндөрү белгилүү болуп тургандай Instagram баракчасына туура эмес маалымат кетирип алган. Комментарийинде Баткен элини жек көрөм, Баткен элин тажиктер кырып салсын деген мааниде сөздөр кеткен. Талкуу аябай көп болуп комментарийлер күчөгөнүнө байланыштуу мен бул кызды өзүм жеке таап келип кайрылдым. Канча күндөн бери шоковый состоянияда жүрүп кантип кечирим сурашты билбей аткан экен. Мына алдыңыздарга келип отчет катары же болбосо Орозонун улуу күнүндө эки элди бир Кыргызстандын эли катары Ордодо Орозонун улуу күнүндө жараштыруу максатында же болбосо кечирим алып берүү максатында сиздерге кайрылып отурабыз. Назгүл өз кемчилигин түшүндү. Болгон эмелерин баарын айтып атат, кандай максатта жазгандарын баарын. Жаңылбаган жаак, мүдүрүлбөгөн туяк болбойт дейт. Кыргыз эли улуу эл, анын ичинде Баткен эли кечиримдүү элбиз. Мен да бул жерде Баткендин кызы катары Назгүлдү таап келип, акыркы болгон комментарийлери жөнүндө маалымат алып, анан сиздерге кечирим суроо максатында кичине видео кайрылуу тартып койдук. Рахмат сиздерге.